Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда КТРК Спорт каналында аргымак көрсөтүүсү. Бул көрсөтүүдө биз асыл тукум аттар тууралуу сөз кылабыз. Ал эми бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы Кыргызстанда эң белгилүү аттардын бири, легендарлуу десек дагы болот, Ахиллес. Ал эми Ахиллести жакындан билген, Ахиллестин ээси Талас Бигалиев байке болот. Саламатсызбы, Талас байке? Саламатсыздар. Эми мен уккандан бир көргөндөй, мынакей Ахиллести азыр биринчи жолу көрүп турабыз. Ушул Ахиллес тууралуу эми бизге кененирээк айтып берсеңиз. Бул Ахиллести легендарлуу бекер жеринен айтылып калган эмес. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, Кыргызстандын көчмөн оюндарынын 2 жолку чемпиону, Кыргызстандын бир нече жолку чемпиону. Жашы болсо 10 жашта. 7 асый деп коебуз. 10 жашта. Бул ат жөнүндө айтып кетсек, кыял жоругу өтө өзгөчө. Адамга ушунчалык жоош, кичинекей балдар минип жүрсө да болот, эч кандай жамандык көрсөтпөйт, бирок тескери жагынан алып кетсек, сарайдагы аттардын атаманы. Аттарды жакын жолотпойт өзүнө, аябай чатак, кыялы. Тебет, тиштейт. Анан өзүнүн сулуулугу менен айырмаланат бул ат. Каяктан келди эле бул Ахиллес? Кандай колуңузга түшүп калды? Аттын башы 2013-жылы Марат деген жигиттен сатып алганбыз. Башы Кара Балтадан келген ат. 2013-жылы жаңы ортого бири-бирге үйрөнүп атканда, ошондо $10.000 сатып алынган. Ошол кездеги баасы $10.000. Ошол кездеги баасы. Эми азыркы баасы жок, анткени ат сатылбайт. Ошол Талас областынын ынтымак командасынын намысын коргойт. Ошол сиз Ахиллести башында бир көрүп сатып алып атканда эмнесине көңүл буруп байкадыңыз? Эмнесине көңүл буруп анан сатып алдыңыз? Деги эле эмне максатта? Көкбөрүгө таптайм, көкбөрүгө чыгарам деппи? Бул аттын бизге эң биринчи эле жакканы көкпеттиги жаккан да. Жекеме-жеке чыкканда өжөрлүгү менен айырмаланат бул. Ошондо жаңы үйрөнүп аткан, ошондо өжөрлүгүнө кызыгып сатып алганбыз, анан кийин өздөштүрүп жекеме-жекени жакшы өздөштүрүп кетти да кийин. Таптаганда биз азыр февраль башталды, биз азыр минип атабыз. Анан жумасына бир жолу тоого барып келебиз. Тоого чыкканда мышцалар аябай бекем болот. Анан эмесе дагы көкүрөк ачык болот, дыханиясы деп коет. Ошол дыханиясын ачканга биз тоого алып барабыз. Бул жерде төшү бул Ахиллестин төшүндөгү өзү жанагы эмблема сыяктуу да. Жанагы Маштеде Мерстин эмблемасындай да булчу. Анан ушунусу менен мен ойлойм, ушунусу менен көркүлүү го депчи. Анан муну азыр жарып кескенге болбойт. Бул өзүндө бул кезинде травма болуп, бул жерде ошол менен эме калып калган, бериш калып калган. Бул оюн ойноп атканда жолтоо болбойт, э? Жолтоо болбойт. Бул эч качан кандай жолтоо болбойт. Оорубайт, муну кезинде дарылап, кезип, дарылап, баарын эмдеп коебуз. Өзүнүн эмблемасы. Сиз мындай Ахиллес менен күндө эле көрүшүп турасызбы? Күндө көрүп турасызбы? Ушундай чатактыгы бар аттарды көргөндө Сизди көптөн бери көрбөй калам, анткени аттардын эс тутуму жакшы деп айтылат экен да. Эгерде сизди көптөн бери көрбөй калып кайра көрсө, тааныйбы же тааныбай калабы? Ахиллес кандай? Чочуркап атат го сизден. Атты бир күн көрбөй калсак, мен өзүм сагынам буларды. Келип бардыгы менен учурашып көрүшүп турам. Ушу сарайда дайыма көрүшүп турабыз. Унутпайт го дейм. Күндө көрүшүп турса канча унутсун. Бул ошо аттарга эле чатак кылып атат. Сарайда ошо атамандыгын бергизи келбейт. Күндө эртең менен обход болот. Жакшылап тазалап, карап, алдын курактап дегендей. Булар деле адамдай баягы салып суук болсо ооруп калат. Суук күндөрү жабылап чыгабыз сыртка. Жабылап келгенден кийин да баягы чыйрыгып калбасын деп үстүлөрүнө жылуу жабылып, курак жабуусун көтөрүп, курак жабуулар жабабыз. Жекеге чыкканда бул БТР деген ат менен башында кармашып жүрдү. Башында БТРге алдырып жүрдү. Бирок ошо БТРдин дагы күлчүн тапты. Кийинки жылдары БТРге да алдырбай калды. Анткени БТР деген ат тоже легендарный ат. Барыңар билесиңер, ал төшү менен түртөт. Бул ат капталы менен жакшы турат.
төшү менен түрткөндө ошо капталы менен өткүзүп жиберип, кийин ошо ключун тапты, БТРге да алдырбай калды. Лазерге дагы башында алдырып атты, анткени ал төшү менен турган ат дагы. Алдында ключун тапты, кийин лазерге да алдырбай калды. Бул ат өзү сезет кайсыл атка кандай подход кылыш керек экен. Анан аттар бири-бири менен бири-бирге чыкканда жана коркуп калмайлары бар да. БТР менен күндө Ахиллес чыга берсе, уже алдырып берип, бири-биринен уже коркуп калат. Бирок бул аттын ушундай казиети бар. Такыр коркпойт. Өжөр да. Быйыл дагы Кудай буйруза өзүңүздөр көп болосуздар, жакшы оюн көрсөтүп, көчмөндөргө дагы Кыргыздын намысын сактайт деген ойдобуз. Ахиллестин мындай тукум алып калып, аларды дагы таптап көк бөрүгө чыгарайын деген пландар барбы? Негизи тукум алып калсак жакшы болмок. Бул аттарды үйүргө кой бере албайбыз. Ар кандай травмаларды алып калышы мүмкүн. Бирок үйүргө кеткенде даярдыгы, формасы да кетип калат. Ошон үчүн сарайда кармап жүрөбүз. Тукум алабыз деп келгендер жакшы бээлерин келсе аргындаштырып, коштуруп беребиз. Кызыккандар ошентип урук алып жүрүшөт да. Өзүбүз атайын үйүргө кой берип урук алган жокпуз. Ахиллес менен эми таанышып алдык, кененирээк маалымат алдык. Кийинки ат жөнүндө айтып берсеңиз. Кийинки атыбыз ТТ деп койгонбуз. Ошо Талас командасынын тулпары деп Улан Байке ээси. Бул Ахиллеске караганда жошураак окшойт, бир аз. Бул ат өтө деле жоош эмес, бирок Ахиллеске караганда жоошураак. Ахиллес мындай өзү жоош болгону менен ал аттарга келгенде чатак да. Бул ат негизи оюнда жоош эмес, бул биздин защита деп коебуз, коргоочу. Муну Марлис Койгелдиев оюн көрсөтүп жүрөт. Муну менен биздин команданын капитаны болуп, Кыргызстандын кубогун, Норус 9 май оюндарында көп жолу жеңишке жетишкенбиз. Бул ат менен биз команда түзүлгөндө эң биринчи аттардан болуп ушул атты алганбыз. Мунун мурунку ээси Бакай Ата районунан ошо биздин команданын тренери Ислам Тазабеков, Ислам Байкеники болчу. Башы бу дагы биздин командага ошо Улан Байке алып берди $20,000. Бул өзүнүн коргоочулук эмеси менен айырмаланат. Бул мунун дагы жүрөгү, аябай жүрөктүү аттардын бири. Анткени биздин азыр оюнда бир аз жесткирээк оюн болуп кетти, аттарды сүстүрмөй. Сүсмөй жагынан биздин командада эң мыкты аттардын бири. Енді бұл жерде командада 12 ат бар, 12 аттың барлығы көңіліме жақын. Анан бұл жақшы, анан бұл жаман, бұл мындай деп айтыш қиын. Балдарыңыз да эле турбайбы? Жанагы айтпадым, мен баламдай эле болуп калды булардын баары. Мен келгенде баары билет. Укол салганда кээ-бирктердин кичине характери бар, уколго кичине туруп бербейт. Ата кээ-биркleri баары келгенде эле сразу эле тааныйт. Ар бир аттын өзүнүн өзгөчөлүгү бар, ар бир аттын өзүнүн аткара турган жумушу бар. Мүнөзү болсо жоош ушундай эле. Бул дагы азыр бирок сарайдын ичинен жоош боло берет. Минип чыгып оюн талазына барып тайгазанды көргөндө же оюнду сагынып калдыбы, же билбейм, шыгылып өздөрүнүн кыялдарын көрсөтүп казанга жулунушу башташат. Үстүндө минген киши, жакшы минген киши минбесе, бул кишини минип чыкканда бир аз окусураак. Бул былтыр бутунан травма алды, 2 бутунан тең травма алып. Могу эмес, могу жагы бар. 2 бутунан тең травма алып, бул 1 жылдан бир аз ашык убакыт эс алууда болду. Бутун дарылап бүттүк. Былтыр кубокто Мурас командасына ойноп, ошо финалга чейин жетти. Бул ат быйыл командага кирди деп биз дагы сүйүнүп, ишенип отурабыз. Бул бизге чоң дух берет, күч берет. Бул биздин ишенген аттарыбыздын бири командада. Ар бир аттын өзүнүн аткарган жумушу бар. Бул өтө мындай, кандай десем, баатыр ат да, коркпойт эчтекеден.
додолошкондо додону кайсыл ат болсун түртүп кетет. Ортодон жанагы улакты ала албай аткан кезде жолду ачып берет дегендей. Бул командада эң белгилүү аттардын бири ушул. Бул жанагы биздин команданын бир өзгөчөлүгү бар го. Жанагы казан жанына келгенде коробка деп коет эмеспи? Ошол коробкада эң көп жардам бере турган аттардын бири ушул. Эми Талас байке, торпеданын Ахиллесте жок, ТТда жок сапаты барбы, бир өзгөчө деген? Өзгөчө сапаттар менен бул элге таанылган. Бул торпеда деген ат. Бул бир-бирге дагы чыга берет. Коргоочулуктагы милдетин аткарат. Биздин командада универсал деп коет го. Универсал аттарыбыздын бири. Мунун жашы 11 жаш, 8 асый. Бул бизге Кабылан командасынан келген. Бул Кабылан командасында Тилек Орманбетов оюн көрсөтчү муну менен. Азыр биздин командада. Ошол башка командадан силердин командага келип бир чочуркаган жокпу? Жок, эч кандай андай болгон жок. Буларды боец деп койсок болот да. Булар ошондой эле оюнга келди. Ушунча жылдан бери ойнойт. Кудай сактасын, бирок жүрөгү курчта, мында жүрөгү кайтпайт. Оюндан көп аттар 1-2 жылда чыгып калат. Күчтүү эмес аттар. Бул ошо күчтүүлүгү менен айырмаланат, жүрөктүүлүгү менен айырмаланат. Бул өзү торпеда деген ат. Бул командада аттардын эң аксакалы, эң улуусу, сулуусу, бой жогунан чоңу дегендей. Бул өтө күчтүү. Мунун күчү өтө эле көп. Былтыр эмеге Астанага барбай калды. Астанага дайындаганбыз. Астананын астында кичине ооруп калып барбай калды. Анан быйыл буюрса ден соолугу жакшы, дарыларын бердик, дарыладык. Ноорузда буюрса жакшы оюн көрсөтөт деген оюбуз бар. Азыр эмне толуп турган кезкенде оюнга чыккысы келет. Толуп болуп, күч ашып турган убагы. Жанагы айтып кетпедимби, ар бир аттын өзүнүн жумушу бар деп, жана биз мунун жумушу өтө эле көп жумуш да. Капитан команданын нет, дайыма ушул жана Казанга барганда, додолошуп калганда жолду ачып берген, 2 чотто катар менен түртүп жиберген, 2 чотто тосуп калган жумуш көбүнчө ушул атка артылат. Бул аттын сырын айтып кетсек, биздин команданын тактикасына бул ат бизге аябай чоң жардам берет. Биздин тактика өзүңөр билгендей жана коробка деп коебуз. Ошондо күчтүү аттардын күчү менен салабыз. Ошо күчтүү аттарыбыздын бири ошол Тайгазандын жанында башка команданын аттарын биздин команданын аттарынан тозот. Жакын жылатпайт. Өзү да Казандан качпайт, Казанга жакын барып берет. Бунун бою да узун, үстүнөн ыргытканга да улакта аябай ыңгайлуу. Ошонуз менен айырмаланат булат. Күлүктүгү жакшы. Аябай мурда жаш кезинде аябай күлүк болчу, азыр деле күлүк. Жакшы, бирок азыр формага келип, защитага келгендей өзүнүн күлүктүгүнө эмес, көбүнчө күчүнө басым жасап калдык. Бул торпеда кайсы тукумдан? Торпеда дагы бул бизге Талас областынан келген. Башы Талас областынан чыккан ат. Бул да полукровный, аралашкан, таза кандуу менен кыргыз жылкынын ортосунан чыккан ат. Булар деле адамдардай. Адамдарда деле супсулуу балдар бар этсе эмес да. Балбандыгы менен, характери менен айырмаланат да. Сулуулугуна карап эч убакта албайбыз. Ушу командага келип, формага келгенде эле сулуу болуп кетишет. Мындай жүргөндө биз алып атканда сулуу деле аттар эмес болчу. Ушундай болот, формага келгенде адамдардай эле да. Өзү эле ажарына чыгып кетет, Качаться этип футболка кийип алса жакшынакай көрүнүп калат го. Ошол сыяктуу. Илгери жанагы Манас китебинде деле 25 асыйында деле тайпелер чуркаган турат. Анысы сыңарындай булар деле жакшы багып, жакшы каралып, жакшы окуп болсо чыга берет. Мынча жылдан кийин жарабай калат деп айтыш кыйын. Энди бул жерде ошол атты келтире турган саяткер да. Саяткер жем-чөп, канча саат мурун жемин бериш керек, канча саат мурун чөбүн бериш керек, канча саат мурун байлаш керек, ошонун баарын билиш керек да. Ошонун баарын билип, ошонун баары так жасалса ат чуркайт. Эгер
ошонун баарына кичинекей эле катаа кетип калса, ал уже считается уже минус. Ошонун баарын билиш керек алдын ала. Аттардын баардыгы эле бир убакта баардыгынын эле курсагы бирдей боло бербейт. Бирөөсүнө көбүрөөк бересиң, бирөөсүнө азыраак бересиң, бирөөсүнүн теласы чоң, бирөөсүнүн курсагы чоң дегендей. Ошо аттын теласына, курсагына, күчүнө карап биз ошондой иш кылабыз да. Баарына эле бирдей жем-чөп бере бербейбиз. Бирөөнү аз беребиз, бирөөнү көп беребиз дегендей. Аттын өзүнүн күчүнө, салмагына карап жем-чөбүн ошого ырастайбыз. Көрсөтүүнүн каармандары Ахиллес, Тулпар жана Торпеда. Асыл тукум жылкылардын аттары өзгөчө көңүлдү бордурат экен. Келиңиздер, анда мен сиздерге алардын ысымынын мааниси тууралуу айтып берейин. Ахиллес – баатыр, эр жүрөк, тайманбас деген түшүнүккө ээ. Алар токтоолугу жана акылдуулугу менен айырмаланышат. Бир калыпта жүргөндө жактырышат, өзүнүкүн бербеген көк мүнөзгө ээ болушат. Белгилей кетчү нерсе Ахиллес ысымдын ээлери достукка бекем болушат. Тулпар – бир ордунда тура албаган өжөр келишет. Тулпар ысымын алып жүргөндөр табиятынан ишенчээк болушат. Эгер жогорудагы ысымды таарынтып алсаңыз, алардын таарынычын жазуу оңойго турбайт, себеби булар көк бет жана кекчил келишет. Торпеда жымжырттыкты, жалгыздыкты сүйүүчү деген мааниге ээ. Бул ысымды алып жүргөндөрдүн мүнөзү аба ырайы сымал. Бат эле бузулуп, кайра тез убакыттын ичинде калыбына келип калат. Бүгүнкү аттардын арасынан мага Ахиллес аябай жакты. Анткени мен Ахиллестин сыртынан карап, Ахиллестин ойногон оюндарын көрүп, Ахиллеске суктанып жүрчү элем да. Мына бүгүн Ахиллес экөөбүз тааныштык. Ахиллес экөөбүз бат эле тил табышып алдык. Негизи эле ат сүйүүчүлөр үчүн бүгүн биз аз да болсо бир маалымат берип кеттик деп ойлойм. Эгерде сиздер дагы асыл тукум аттарды тарбиялап ат кармасаңыздар, төмөндөгү телефон аркылуу бизге байланышка чыксаңыздар болот. Биз болсо сиздер менен эми келерки аргымак көрсөтүүсүндө көрүшкөнчө сак саламатта туруңар.